праздником Победы! Бир кылым өмүр сүргөн Касымбай ата согуш жылдарындагы окуяларын айтып берсе, неберелерине азыр жомуктой сезилет. Ардегер ата 1925-жылы Ноокат районунда төрөлгөн. 1943-жылы 17 жашында кан майданга аттанган. 8 yıl meşeni korkudum. 8 yıl durdum armiyada. Onun içinde 3 yıl soğuş. 43 yıldan 45 yıla soğuşta oldum. Çıkışta Japonyalarla bulduğum soğuşta katıştım. Şimdi öyle bir Katar'la nasıl Hatay'ın bir plansiyasında boşalttırdık. O 45. yılı Ağustos ayının 2. sentavırda soğuşu püzdürdük. Soğuş bitti. Улуу ата мекендик согуштун ардагери фронтто бир катар шаарларды тазалоого катышканын эскерди. 2 жыл согушта болуп Касымбай ата Кыракы чыгыш фронтуна жиберилет. Анда 16-30 танкка каршы аткычтар полкунун командирин милдетин аткарып, андан ары Япониядагы милитаристтерге каршы күрөшөт. Харвин шаарында улуу жеңишти тосуп, кийин Кыракы жоокер Сибирге жөнөтүлөт. Ал жакта 1950-жылга чейин аскерде кызмат өтөгөн соң туулган жерине кайтат. 79 yıldan beri şu meydandaki vatan Allah nasip kılıp buna uşantıp buna kan restoranları vardı. Şu zamanda getirebildim. Şu zamanda apkalevi mutfaklarımızın karşısında bir toksuluk, monsuluk lavuzdu. Bir Süleydin ata buğalar hanım bilgen. Bu zaman kan denen geldi. Kan da jokerler tank aslında kaldı. Kan da jokerler Nemis'in konsulagırında aşağıda kaldı. Ардагер Касымбай ата 100 жашта. Акылы тунук, баскан турганы тың. Ал согуштун жаман нерсе экенин ар дайым урпактарга айтып турсун деп, Кудайым менин өмүрүмдү узартып жүрөт деп көп айтат. Бир сындырым нан үчүн күрөшкөн оор жылдарды ар дайым жаштарга сабак катары айтып жүрөт. Ооба, чоң атам менен абдан сыймыктанам. Бизге чоң атам көп нерселерди айтып берет. Согуш жөнүндө биз аны жумоктой билебиз. Чоңмокто башкы каарман экенин дагы бизге көп нерселерди айтып берет. Анан кийин азыркы тынч жашоону бизге чоң атам тартуулаган. Ардагер ар дайым өлкөдөгү кабарлар менен тааныш болуп, мамлекеттин өнүгүү жолунда баратканына да кубанат. Касымбай ата учурда Ош шаарындагы жалгыз согуштун ардагери. Өлкө боюнча жалпы 40 согуш ардагери калган. Алардын ар бирине жеңиш күнүнө карата президенттин фондунан 100 000 сом берилет.